Assalamu alaikum достор. Пробкада турганда кыдыруу жөнүндө, саякат кылуу жөнүндө бир маанилүү нерсени айтып берейин. Бир өлкөгө барганыңарда, мисалы Өзбекстанга бардыңар, силерге аэропортто түшкөндө эле интернет керек болот. Анын үчүн биз мурда эмне кылат элек? Алардын симкасын сатып алат элек. Бардык өлкөлөрдө туристтерге кымбат симка сатылат, анан бул убакыт алат. Азыр аларды алыштын кереги жок. Бул жакта туруп эле алдын ала өзүңөргө интернет сатып алып койсоңор болот. Анын үчүн Airalo же Saily деген тиркемелер бар. Алар түшүрөсүңөр, кайсы өлкөгө барарыңарды көрсөтөсүңөр, алар айтат 1 гигабайт интернет мынча, 3 гигабайт мынча, 10 гигабайт мынча деп. Кымбат деле эмес, $4, $8 ушундай. Мисалы мен Өзбекстанга 3 гигабайт алып бардым эле, анын жарым гигабайтын деле колдонбоптум. Мен себеби такси чакырганда гана колдоном, картаны ачканда гана колдоном. Эми бир жака саякатка баргандан кийин ал жерде телефондо ютубту карап, инстаграмды карап отурбайсың, туурабы? Керек учурларда гана ачып колдонуп, кайра жаап коюп атканым үчүн ошол 4 күн жүргөн болсом, 5 күн жүрдүм. Ошонун жарым гигабайтын колдонуп. Ошон үчүн мисалы Өзбекстанга барсаңар 1 гигабайт жетиштүү. Ал бир $3-4 турат. Ошону алдын ала телефонуңарга куруп алгыла, барып аэропорттон ачкыла, алардын симкасын сатып алам деп убара болбогула. Интернет эмнеге керек? Аэропорттон түшөсүңөр, такси чакырасыңар, отелиңерди картадан табасыңар, же шаарда жүргөндө картаны ачып, жакшы кафелерди издейсиңер, бир жерлерди издейсиңер. Интернет сөзсүз керек болот.